Мен апама кылган белектеримди көрүп алып, көпчүлүк айымдарда күнөөлүү сезим пайда болуп, мага каттар келе баштады. Мен да ушундай жардам бергим келет, бирок ашына албайм. Кантсем болот, өзүм күнөөлүү сезип атам деп. Билесиңерби, убагында мен апаман самын урдачумун үйүнө барып алып. Ушунчалык акчам жок эле, ушунчалык мен карызга батып кеткем, даже кир самынга акчам жок болчу. Ошондо апамдар аябай көп кир самын алып койчу, барып алып кир самын урдап келген убактарым болгон. Мен эмне кылып баштадым? Биринчи мен өзүм үстүмөн иштеп баштадым. Өзүмдүн жашоомду түздөп баштадым. Анткени өзүңдө жок болсо кантип бересиң бирөөгө? Өзүң кыйналып жүрсөң, өзүң пустой болсоң, эмнени бересиң? Мен ошону түшүндүм. Эгер сиз ата энеңизди бактылуу кылгыңыз келсе, анда сизде бир эле жол бар. Бул өзүңүз бактылуу болушуңуз керек. Эгер сиз оорубай, сыркабай жакшы жүрсөңүз, жан дүйнөңүз тынч болсо, жакшы жерде жашасаңыз, албетте ата энеңиз дагы бактылуу болот. Биринчи учурда мен өзүмү бутка тургуздум, өзүм менен иштедим, өзүм мындай особняктарды алдым, өзүм машиналарды алдым. Анан ашканда бөлүшө баштадым. Андыктан айымдар жана мырзалар, эгер сиз азыр күнөөлүү сезимге батып аткан болсоңуз, демек сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштебей атасыз, өзүңүз пустой болуп жатасыз. Биринчи учурда билим алуудан баштадым мен. Келиңиздер, сиз дагы билим алыңыздар. Эгер күнөөлүү сезимден арылгыңыз келсе, дагы чоң результаттар жасап, ата энеңизге жардам бергиңиз келсе, анда VIP-ке келиңиздер. VIP деген сөз жазсаңыздар толук маалымат келет.